Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда НБТ телеканалынын эксклюзив көрсөтүүсү түз эфирде башталды. Сиздер менен мен бүгүн Мирлан Муратов болмокчумун. Адаттагыдай биз эфирге дагы түз эфирге биз коногубузду чакырганбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин экс-спикери, мен макул эмесмин саясий кыймылынын төрагасы, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Мадумаров Адахан Кимсанбаевич бүгүнкү биздин түз эфирде конокто. Албетте, сиздер адаттагыдай көрүп аткандай эле өткөнкү жумадагыдай 0312 90 31 21 0706 00 50 35 номер аркылуу түз телефон чалууларды берип, оригиналдуу суроолорду берип, жана ошондой эле өтө жагымдуу жоопторду алсаңыздар болот. Мен ойлойм бүгүнкү Адахан Кимсанбаевич менен актуалдуу, мыкты маек болот деген ойдомун. Саламатсызбы? Кутман кечиңиздер менен. Кутман кечиңиз менен. Кош келипсиз биздин куттуу студиябызга. Кош баккыз. Адахан Кимсанбаевич, сизге өтө суроолорубуз көп. Учурда түз эфирдебиз дегендей. Ирети менен бере берсек. Бүгүн бизде суроолорубуз ар тараптуу болмокчу. Айта албайбыз, биз бул суроону бере албайбыз, бул суроону айта албайбыз депчи. Биз ар тараптуу суроолорду бере берели сизге, сиз мүмкүн болсо жооп бере берсеңиз дегендей. Азыркы учурда сиздин саясаттагы максатыңыз кандай? Азыркы кезде мен билем, укканбыз жообуну кандай экенинчи, бирок азыркы кезде Жана көрсөтүүнүн башында айтпадыкпы? Мен күндө сүйлөгөн нерсени кайра кечинде кайра сурайсыңар дегендей да. Саясаттагы максат бүгүн Кыргыз мамлекетиндеги кыргыз элинин, Кыргызстандын жарандарынын жашоо тиричилиги же болбосо башка мамлекеттер менен болгон ата аңдаштыкка болгон кабилетин күчөтүү, мамлекетте аябагандай каттуу, күчтүү тартипти орнотуу, адилеттүү бийликти орнотуу, момундай болуп аткан башаламандыктардын баарын токтотуп, элге, журтка иштей турган конституцияны кабыл алып, ana ошол багытта эмгек кылуу. Ошону менен мындай бир арамдыктар менен күрөшүү. Максат адам баласында ар кандай болот. Ар кандай баскычтарда ар кандай максаттар коюлат. Бүгүнкү күндөгү максат ошол адилеттүү элге кызмат кыла турган бийликти орнотуу. Анын ичиндеги максаттардын ичинде максаттар болот да. Баягы берилген суроо бүгүнкү күндөгү максатыңыз деген суроонун өзүнө мындай жооп бериш. Мындай бир эки ооз сөз менен жооп бериш бул өтө кыйын маселе. Адахан Кимсанбаевич, акыркы 3 күн, 4 күн ичинде сиз өтө сонун кайрылуу жасадыңыз. Эмне себептен? Эки президенттин ортосунда. Ал кайрылуу кыргыз журтчулугунун аксакалдарына, улуттун уюткубуз деген азаматтарга кайрылуу болду. Могул эки достун кесепетинен бүтүндөй мамлекет чайпалып атат. Баягындай тобокелчиликке барбайлы. Мамлекет ал эки кишинин менчиги эмес. Мамлекетте эл бар. Ар кандай кишинин тагдырын эл чечип кое алат. Бүгүн ушундай кырдаалга келгенде, ошол улуттун уюткулары кандайдыр бир өздөрүнүн пикирин айтыш керек. Себеп бир тарабы коргонууга өттү, бүтүндөй баягы эл топтолуп, анын арасында келин-кесектер бар, жаш балдар, кыздар бар. Болгондо да билдирүү жасап атат. Ким мени кармаганы келген болсо, ошолор убал деп атат. Менин куралым бар деп атат, башка деп атат. Экинчи тарабы болсо, көшөргөн бойдон мен баары бир өчүмдү алам дегендей аракеттер жасалып атат. Экидөө кагышса ортодо чымын өлөт дегендей, баягы карапайым калктын шоору кайнамасын деген маселеге экөөнө тең айтып атам. Мен эсиңерге келгиле. Эсиңерге келгиле. Себеп бир тарабың апапак, экинчи тарабың капкарасын деп айтып аткан ал туура эмес. Экөөңдө тең бар. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга экөөңөр бирдей жоопкерчиликти тартасыңар. Себеп Жээнбеков эч качан президент болмок эмес, эгерде Атамбаев аны көтөрүп чыкпаса.
Жээнбеков эч качан президент болмок эмес, эгер Кыргызстанда адилеттүү, таза шайлоо өтпөсө. Жээнбеков эч качан президент болмок эмес, ушундай бир конституцияны тебелеп тепсеп, көтөрүп келип, ана бүгүнкү күндө Атамбаев өзү мойнуна алып атат. Менин күнөөм ушул, мен күнөөмдү тартканга даярмын, жооп бергенге даярмын деп атат. Анан айтып атам, экинчи тарабын да анда мойнуна алыш керек. Мен мыйзамсыз президент болуп алдым. Мен дагы жоопкерчиликти тартканга даярмын деш керек. Анан ошого аксакалдар отуруп, бир чечимге келип, экөөңөр тең мамлекетти башкаруудан сыртта чыгып тургула. Биз ушул эл ишенген, эл таянган, эл үчүн кызмат кыла турган азамат жигиттерден, кыздардан парламенттик эмес, президенттик эмес, партиялык эмес, элдик өкмөттү курайлы дагы, ошол элдик өкмөт ак карасын териштирип алсын деген чечимге барыш керек, ушул сөзүн айтыш керек деген кайрылууну жасадым. Сиз билесизби, эң улуу аксакал бүгүнкү күндө 92 жаштагы кыргыз эл баатыры, академик Мамбет Мамакеев аксакал мага кат жазыптыр, аябагандай каттуу таасирдүү катты жазыптыр, ошол кайрылууну уктум деп. Анан кандай сүйлөшсөк болот дегенден мен айттым, аксакал 92 жаштасыз, мен барайын анда деп кечээ барып, аябай узак мезгилде сүйлөшүп олтуруп калдык. Ошо киши 92 жашта. Мен түшкө чейин барайынбы десем, жок, кечирип коесуз. Түшкө чейин мен операцияларды коюп алдым эле дейт. Мына кече түштөн кийин бардым. 4 операция жасап чыгыптыр. 92 жаштагы академик. А сиз 4 операция жасап атасызбы десем, айтат, күнүнө 7ге чейин операция жасайм дейт. 7 операция. Демек, мен жана дайым айтып келем го, жаштар дегенде, бүгүнкү күндө жаштар жашына карабаш керек. Маселен, ушул 92 жаштагы Мамбет Мамакеевич дүйнөгө кайдыгер карабай, өлкөдөгү болуп аткан окуяларга кайдыгер карабай, жазганы боюнча дагы, ошол операция жасаганы боюнча дагы, ушул элге журтка күйгөндүгү боюнча дагы бүгүнкү кайдыгер жүргөн 25-30 дагы жаштардан бир канчасы жогору турат. Ошон үчүн кеп жашта эмес, кеп башта. Мен көпчүлүк учурда айтам, 90 жаш бала бар, 30 жаштагы картайып калган амышка бар. Муну илгерки акылмандардан бирөө айтканда, өмүр эмне менен өлчөнөт дегенде, жашаган жаш менен эмес, кеткен мезгил менен эмес, жан дүйнөңдү таратуу менен. Чем измеряется возраст? Возраст измеряется не прожитыми годами, а затратой души дейт. Баягы кайдыгер болуп, өзүнүн кара курсагы тойсо томпоюп, ошого курсан болуп жүргөндөргө караганда, муну 80-90го чыккан, ушундай бир энергиясы күйүп турган аксакалдарыбыздан биз үлгү алышыбыз керек. Мына ошол киши менен аябай көпкө чейин сүйлөшүп олтурдук. Пикирибиз укмуштуудай дал келди, бир жерден чыкты. Ушул кайрылууңа мен үн кошкум келди деп айтты да. Ошондуктан ошол кайрылуунун аркасынан тилекке каршы баягы эртеси күнү чочуп кетет да, биздечи бир сөз баштап берген болсо, анан аны ушундай болуп бир тепкилеп жатып калат. Анан сындап чыгат. Өздөрүнүн оозуна эмнет да, бирөө талкан салып койду эле. Же кум салып алып олтурушту, же суу жутуп алган, эмне болду. Мен кайрылуу жасагандан кийин Заматта эски менин коллегаларым, жогорку кеңештин төрагалары чыгып кайрылуу жасаптыр. Аябай калыстыктан тайган да. Мына кеткен кишини эле тепкилеп, азыркыны көкөлөтүп жатышып атат да. Бул эми келаткан 27-28 жылдан берки бизге айыкпаган бир оору өнөкөт болуп калды да. Мен ойлогомун, жок дегенде ушундай мезгилде калыстыктан тайбай, өздөрүнүн пикирин айтат деп. Жок. Баягы оору. Азыркысы укмуш керемет, аракет кылып атат, мүмкүнчүлүк берели, тигинтели, минтели. Мүмкүн кылып аткандыр, же Мен Атамбаев менен аябай каттуу момундай болуп 6 жыл кайчылаш болбодук. Мен ал кишини дагы президент болуп шайланганда айтпадым беле. Бул кишини кыргыз эли шайлаган жок, бул кишини Корейдин кара жашыгы шайлады деп. Ошондо мен менен тепкилешкен ошол аксакалдар. Эл шайлаган президентти эмнеге мындай кыласыз?
Анан кээ бир иштер туура эмес баратат деп айтсам, бул үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, тарыхта болуп көрбөгөн укмуш президент болду, айланайын алмаз деп чекесинен өп бата беришип жатып алган аксакалдар ошолор да. Кече аябай тепкиге алып аткан аксакалдар ошолор да. Ошондуктан мезгил деген бүт баарын таразалап өзү көрсөтүп коет. Ушул эле сөздөрдү 6 жыл башта, 7 жыл башта айтышканда, кое турбайлыбы, мүмкүнчүлүк бербейлиби, аягына чейин чыгарсын да дешип, анан жанагы кызматка киришүү салтанатында биринчи катарда отурушуп алып, Жээнбеков айтпадыбы, аруу тилегиңиз үчүн, адал эмгегиңиз үчүн, сиздин көрөгөчтүгүңүз үчүн, акылман кемеңгерлигиңиз үчүн менин биринчи буйругум сизге кыргыз элинин баатырын берүү жөнүндө буйрукка кол коем десе, ошол аксакалдар аябай кол чаппадыбы. Туура кылды, азамат деп. Эми бүгүн кеткен кишини тепкилеп атса, анын үстүнө үстөккө бостогонун тебелеп атканы бир аз адилетсиз да. Мен ал кишини актап аткан жокмун, жактап аткан жокмун. Кезинде Акаев кетип калганда дагы ушинтип айттым эле да, жанагы жарадар болгон арыстардын үстүнө чөбөлөр чыгып ойноп калды деп. Кийин Бакиевдин этегине намаз окуп, Бакиев менен учурашып алып, беттерине сүртүп, барып неберелеринин беттерин сүртүп жүргөн аксакалдар Бакиев кеткен күнүнүн эртеси тепкилеп баштаганда мен айттым эле, уят эмеспи? Уят болот го мындай айтпагылачы деп. Мына ошол тилекке каршы ошол эле аксакалдар бүгүн баягы үйрөнгөн адатын калбай тилекке каршы орто муунга дагы акырын жуктуруп келаткандай көрүнөт да. Бүгүнкү күндө ошол жапжаш балдар ошону үйрөнүп алды. Кечээ Атамбаевге аябай катуу чуркап жүргөн азаматтар бүгүн анын короосуна таш ыргытып жооп берет деп, мыйзамдын үстүндө жооп берет деп бүгүн кечээ мышыктай болуп отургандар бүгүн жолбостой болуп секирип чыга калгандары бул кыргыз жигиттерине жарашпаган жору. Алан Кесамбаевич, азыр 5 президент болду бизде Кыргызстанда. 4-түнчүсү. Ким 5 мен убактылуу өкмөттү дагы кошуп алыптырмын. Жок, Отунбаева бул өзүн өзү шайлап алган президент. Мен кезинде ошол күнү эртеси айтканмын, өзүн өзү шайлап алган. Бул кыргыз тарыхында президент катарында калбаш керек. 4 президент дейли. Сиз 4-өөнүн тең болдуңуз, жүрдүңүз дегенде. 4-өөнүн кайсынысы Кыргызстандын кичине болсо дагы алдыга жылдырды? Кимси? Билесизби, түндүн дагы бир аз жарык чачкан убактылар болот. Толгон ай кезинде. Же болбосо күн аябай чайытта ачык, булут жок болуп турганда жылдыздардын дагы жарык чачуусу болуп калат. Бир кишини каралаганда бир отоло жердин 7-кабатына киргизип жибериштин кажети жок. Же болбосо бир кишини мактаганда демеле көтөрүп көккө көтөрүп жибериштин кереги жок. Ар бир кишинин кемчилиги бар. Ар бир кишинин жакшы жагы бар. Мен Аскар Акаевди сындаган мезгилде ушинтип айтчумун. Мүмкүн мыкты атадыр. Мен билбейм. Мыкты мүмкүн керемет жардыр. Маселе жок, укмуштуу. Аябай мыкты укмуштуу. Мамлекет жетекчиси катарында жарабайт деп айтчумун. Укмуштуу керемет, ата катары керемет, инсан катары керемет, кичпейилдиги катарында мыкты инсан. Мамлекетти башкарууга болбойт андай мүнөз менен. Курманбек Салиевич нукура чыныгы элдик эле киши. Элдин арасынан чыккан, заводдон чыккан, керемет, жакшы, ушундай бир ниеттери, пейилдери таза. Аскар Акаевич биринчи келген мезгилдеринде 6-7 жыл аябай жакшы иштесе, Курманбек Салиевич да башында келгенде мына бюджеттегилердин айлыктарын көтөргөндүгү боюнча мына бүгүнкү күнгө чейин айылдык өкмөттөргө элетти көтөрөбүз деп коюп сөз менен элетти көтөрөбүз дебей туруп эле Бакиевдин мезгилинде бүтүн да айыл өкмөттөрү унаа менен камсыз болгон. 1200 трактор алып келип элетке таратылып берилген. Азыр ошол тракторлор бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Анан жанагы бюджеттеги айлыктарды көтөргөн мезгилдер жакшы мыкты болду. Кийин барып кеңешчилер бузат да. Бирок кеңешчилер деп койгону менен азыр Алмаз Атамбаевди айтып атпайбы, менин кеңешчилерим сатып кетти деп. Аларды тандап алган өзүң да. Аны эл тандап берген жок да, бирөө кошкон жок да.
ошол бал тилге салып алдап салдап койсо ошол мактаганга аябай катуу берилип кеткен, мактаганды жакшы көргөн азаматтардын моно жери бошураак болот экен дагы, ошолордун сөзүнө ишенип чындыкты ачуу айткан кишилерди алыстатып калат экен да. Сизге азыр сунуш кылса, сиз барат белеңиз чындыкты айтып Ак үйгө? Ак үйгө барыш максат эмес. Барганыңдан кийин эмне кыласың? Эмне жумуш жасайсың? Сизге эмне жумуш сунуш кылса барат элеңиз? Билесизби, жумуштун чоң кичүүсү жок. Ошол жумушта канчалык даражада өзүң эркин боло аласың. Мен атам раматылык адамдын жүрөгү эркин болсун балам дейт да. Эмне жумушту жасайсың, маселе анда эмес. Маселе ошол жасап аткан жумушуң сага жагабы. Ошондон сен рахат аласыңбы? Ошону жасаганга сага мүмкүнчүлүк береби? Ана мен президенттин аппаратында мамлекеттик катчы болуп иштеп жүргөн кезимде бир жолу арыз жаздым кызматтан кетүү боюнча. Вице-премьер болуп туруп бир жолу арыз жаздым кызматтан кетүү боюнча. Хиппике киребиз дегенде. Кирбей токтоп калдык го. Күрөшүш керек да аны үчүн. Жогорку кеңештин төрагасынан арыз жазып бердим. Депутат болуп калыңыз деп канча кайрылышты, мен калган жок. Мандатты да таштадым, бүт баарын таштап чыгып. Ак көйлөк кийип келгиле дегенде. Бүт баарын таштап чыгып кеттим. Коопсуздук кеңешинин катчысынан дагы таштап чыгып кеттим. Мага эгерде өзүм каалаганды, өзүм көзүм бүтүп турганды жасаганга мүмкүнчүлүк болбосо, Атаган кимсем бар? ар кандай жогорку кызмат болсун, мага кажети жок андай. Сиздин көзүңүз жетип турган жумуш кайсы деп ойлойсуз? Көп нерсеге. Андай суроо мен айттым го, иним, жанагындай суроону бергенде, жалпылап бергенде ага түшүндүрүш аябай көп болот. Көп болот. Көзүм жетип турган суроо кайсы тармак? Түшүндүм. Маданият тармагынан десеңер да, идеологиялык тармагы десеңер да, же болбосо тартип тармагы десеңер да, мамлекеттүүлүк тармагы десеңер да, бардык тармагына көзүм жетип турат, Кудайга шүгүр. Кыргыздын керемет ата бабаларыбыздан калган сөзү бар. Ой жеткен менен кол жетпейт деген. Ошол. Жакында бир ай ичинде, бир ай бир жарым ай ичинде 120 биздин депутаттарды, жогорку кеңештин депутаттарын чимкирик деп атады. Ким? Экс-президент. Бир ай эмес, анын аталганына көп болду. Дагы 2-3 жолу айтылды. Негизи көз карашыңыз кандай? Чынында эле ошондойбу? Же андай эмеспи? Эми бул элдин арасынан чыккан баалар да. Баягы түкүрүктешти. Түкүрүп койсоң ушунча айып салам деп ошондон башталган баягы. Баа бериш оңой, бирок канчалык деңгээлде баа берүүгө адамдын моралдык укугу бар. Ал башка маселе. Эгерде атасы өзү эртеден кечке чейин баягы ачуу суудан жутуп алып, мас болуп келип, өзүнүн балдарына ичпе деп кыйкырса, балдарына ал таасир кылбайт да. Же болбосо атасы ууру болуп, балдарына уурулук кылбагыла десе, таасир кылбайт да. Ошол сыяктуу бүгүнкү түзүлгөн жогорку кеңешти дагы ошол Алмаз Атамбаев өзү алып келген. Ошол чимкириктердин баарын тизмесин өзү чогуу достору менен, менин биринчи досум бул, экинчи досум, үчүнчү досум деп айтып атпайбы, ошол достору менен, кеңешчилери менен, ар кандай таасир этчү азаматтар менен ошол тизмелерди түзгөн. Тизип алып келген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал чимкирик болобу, какырык болобу, түкүрүк болобу, кайсы бир деңгээлде ошол сындап аткан кишиге да тиешеси бар. Сөзсүз түрдө. Балага эң мыкты сынчы ата дейт. Алардын атасы ошол киши өзү. Анан ал киши кандай деп ат берсе жарашат. Ага терикпеш керек ал балдары. Себеп ошол кишинин аркасы менен келип отурушат. Адаган Кемсенбаевич, бирок ошол сиз бир айткан сөзүңүз бар. Бирок качан экенин билбейм. Мүмкүн сиз качан деп сурап калышыңыз ыктымал. Алдын ала айтайын. Азыркы келген жогорку кеңештин депутаттары булар бизнесмендер деп. Арасында бизнеси жоктор да депутаттар бар болуш керек.
бизнесмендер деп айткан жокмун. Бүгүнкү жогорку кеңеш биржа болуп калды деди. Биржа. Биржа болуп калды дегеним себеби бүт чайкоо базарга айланды да. Аны эмне үчүн айтканмын? Булар өкмөттү кураганда ушунун колунан келеби деген суроону коюшпай калды да. Мага бул министрликти бересиң, мага бул областты бересиң, мага бул жетекчиликти бересиң. А ошого сенин даяр кадрың барбы? Ал башка маселе. Бирок ушинтип бүтүндөй өкмөттү, анан Кыргызстанды устукандап бөлүп алды да. Атамекенге бул област келет, тиет, СДПГга бул област, жогорку сотто момунчасы меники, губернаторлордун мынчасы сеники, анан министрликтердин 3 министрлик бизге тийди, момунча агенттик бизге тийди. Бул Кыргызстанды ортого салып кескилеп жегенде Кыргызстан майтокочпу силерге. Эмнеге мынча даражага жеткирдиңер? 10-жылы конституция боюнча ушул эрежелерди түптөп атканда мен айтып чыкпадым беле. Бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барып кепти. Жок болот Кыргызстан. Мамлекет катары жок болот. Анан кече айдан түшкөндөй болуп, Отунбаеванын көзү ачыла кеткен экен айтып атпайбы? Кокуй ушундай болуп калган Турбаев, ишеним кетип калыптыр деп. Ой, кылдайынан айнай, сен айтканда кайда элең? Эмнеге? Биздин жетекчилердин кайгысы ушунда. Кызматка отурары менен кулак дүлөй, көз сокур, ооз дудук. Эч нерсени көрбөйм, эч нерсени билбейм, эч нерсени укпайм. Анан кызматтан кеткенден кийин эле же мончого алып барып жакшылап жуунтуруп коюшабы, көзү да ачылат, кулагы да ачылат да. Ошол сыяктуу биржага айландырып, ушуну бөлүп алышты да. Мына мынча министрликти мен алам, анан жетекчиликтерди сен аласың, буларды сен дайындайсың, буларды мен дайындайм. А биржа деп коет да мындай бөлүштүргөн жерде, туурабы? Анан кандай деп аташ керек? Анан мындан да катуураак атаганын Алмаз Шаршенович атап берди. Адхан Кенсанбаев, сиз негизин алып караганда мигранттарга көп көңүл буруудасыз. Мен ушул суроону сизге бергим келди. Сиз Россия жергесинде да болдуңуз. Мигранттар көп. Мен дагы бир 6-7 мамлекетте болуп келдим. Кыргыздын кыздары боюнча. Ушул кыргыздын кыздарыны көрүп, иштегенин көрүп, Турция мамлекетинде да көрүп атабыз, өлүп атат, сойкулук менен дагы алектенгендер аябай көп да. Ушуга мыйзам кабыл алса болобу же болбойбу негизи? Мыйзам менен кармап тура албайсың. Себеп? Ал сыртта убактылуу иштеп жүргөн биздин жарандар, мен мигрант деген сөздү түк колдонгум келбейт. Жарандар. Алардын кандайдыр бир мындай бир беделине шек келтиргим келбейт да. Мен аларды аябай ошо баягы тоо канатына кандай жөжөлөрүн калкаласа, мен ошондой калкалагым келет. Ар бир сыртта жүргөн кыргыз жаран. Себеби ал мусапир болуп жүрөт. Себеби ал кыйналып жүрөт. Ал жыргагандан ал жака кеткен жок. Дээрлик көпчүлүгү могул жердеги турмушка мындайча айтканда түкүрүп кеткен. Мүмкүнчүлүк таппагандан кеткен. Төрдөн орун тийген болсо нааданга, улагада калганыңа арданба деп сабаттуулар кетти. Мыктылар кетти. Тилекке каршы ушундай жагдайга кептелип калдык. Швейцария болобуз деп 14 жыл кыйкырып, 14 жыл менен күрөштү ошол аксакалдар, кечээ кол койгон аксакалдар. Акаев Швейцария кылганча Кыргызстандын калкынын жарымы кетип бүттү. Анан 2005 жылдан баштап бүгүнкү мезгилге чейин 14 жыл өтүптүр. 14 жылдын ичинде калгандары кетип баштады. Ушинтип кете беребизби? Эмне болобуз? Эми бүтүндөй элибиздин баягындай бир мүмкүнчүлүгүнө өзлөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жаратпаган түркөй бийлик туруп алса, кете берет. Менин коркконум башкада. Мына ошол кеткен азаматтардын көпчүлүгү кайтпайт. Тилекке каршы. Өзү негизи кеткенде мыктылары кетет. Колунан бир нерсе келген, тил билген, иш билген, иштин көзүн билген азаматтар кетет. Алар келген кезде да алардын балдары кандай абалда калып калат. Мен көпчүлүгү менен терең мындай бир тыгыз байланыштамын. Биз келели дейбиз, балдарыбыз болбой атат дейт. Бул улуттун кайгысыбы? Бул өтө чоң кайгы. А тилекке каршы биз бүгүн улут катары эмне кылып атабыз? Кеткени азыркысы мындай согуп коюптур. Азыркысы кеткени моундай кысым калып атыптыр.
Биз экөөнүн оюнун карап отура беребизби? Биздин мамлекет кошуна мамлекеттер кетип баратпайбы алдына жылып? А биздин бүгүнкү күндө эрмегибиз эле кечеги эмне дептир, бүгүн эмне деп жооп берет экен? Короз уруштургандай да. Биз ушул деңгээлге түшүп калдык да. Ошого мен кайрылганым улуттун уюткулары, каймактары үн кошкула деп атам мен. Эртең кеч болуп калбасын. Дагы баягы көнгөн адатыбызча бармагыбызды тиштеп отуруп калбайлы. Бүгүн үн кошкула деп кайрылып атканым. Кудай кааласа, буюрса, мен ишенимим бар. Убактылуу иштеп жүргөн азаматтарыбыз биздин ушул Кыргызстандагы бүгүнкү кырдаалдан сугуруп алып чыгып кете турган дал ошолор. Ошол азаматтар өздөрүнүн үлүшүн кошот деген терең ишенимим бар. Чоң рахмат. Анда эмесе биз кыска жардамга кезек берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 0312 90 31 21-ге чалыңыздар. Оригиналдуу суроолор берсеңиздер болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде куттуу студиябызда Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. 0312 90 31 21-ге чалыңыздар. Бизде учурда түз эфир жүрүүдө. Адахан Кимсанбаевич, жана сиз өтө актуалдуу темаларды айтып бердиңиз. Биздин бир туугандарыбыз жөнүндө. Өзүңүз айттыңыз, мен мигрант деп айткым келбейт деп. Ооба. Сиз канча жыл ушул канча жылдан бери сиз ушул ак үй тармагында иштеп жүрөсүз? Саясатчы болуп дегендей да. Эмне себептен бизнесиңиз жок? Же кыргыздарга жумуш берейин деген ой жокпу? Же кыргыздарды иштетейин деген ой жокпу? Кайсы бизнести кылып сиз банкрот болдуңуз же банкрот болгон да жоксузбу? Ар бир киши өзүнүн колунан келген ишти жасаш керек. Сага таандык болбогон нерсени алба, себеп аны өлтүрүп аласың дейт. Не бери того, что тебе не принадлежит, ибо оно погибнет дейт. Мен соода сатыкка, андайдыр бир нерселерге эч качан кызыккан эмесмин. Бала болуп төрөлүп, бирдеме сатып, бирдеме алып көргөн эмес. Жаш кезиңизден бери эле? Жаш кезимден бери. Мен эң кызыккан, жаш кезимден берки кызыккан нерсем китеп. Китеп алып сатып дагы Китеп, мультимиллионерлер чыгып атпайбы азыр? китеп алып саткан ал башка, аны соодагер деп коет. Мен китеп окуганды. Окуганды. Мен китепти сатып сатканды эмес, ошону окуп ичиндеги нерсеге кызыккан. Анан экинчиден бизнес болуш үчүн бирдемени уурдаш керек. Же бирөөнү алдаш керек. Бизнес кылыш үчүн Кыргызстанда көп нерсени жашырыш керек. Кирешеңди жашырышың керек. Бирөөдөн барып насияга акча алышың керек. Анын үстөгүн беришиң керек. А үстөккө акча алгандагы, үстөккө акча бергендагы аябагандай чоң күнөө. Мына ушул эч кандай шарт мүмкүнчүлүк жок Кыргызстанда уурдабай, нетпей бизнес кылганга. Же болбосо каппай. Себеп ачык, Кыргызстанда кыбыр эткен жерде барып баса калышат да. Билесиңер да, бир жерден түтүн чыкса эле, мурдуна жыты барса, ошол жерде барып баса калат. Иштегенге мүмкүнчүлүк жок дегендей. Мага кезинде Догдурбек Курманалиев раматылык ошол Аламежендин акими болуп турган кезде ушунча жерди алып, туугандарды алып келип ушул жерден иштетип, ошону ижарага албайсыңбы дегенде дагы айттым эле да. Доке, пейлиңизге рахмат, керемет, укмуш жакшы сунуш кылып атасыз. Бирок кар болуп калат жер деп. Мен ал жактан келип ушул жерде иштетиштин өзү эмес, могул жерден дыйкандар чыгыш керек. Кулов шаардын мэри болуп турган кезде, бул 90-жылдардын башында, коллегаларыңдын баары келип бирдеме сурап атат, сен эч нерсе сурабайсың дегенде мен Феликс Шашимбаевичке айттым эле. Мен пендеден сурабайм, мен жараткандан сурайм. Ошондуктан ырыскынын баарын жараткан өзү берет. Мен бирнемени ала коюп, анын үстүнө бирдеме кошуп сата коюп, андай шылуунук жасай албайм. Балдарыңыз дагы бизнесмен алектенбейт. Балдардын шыгы бар. Шыгы бар. Шыгы бар, себеп алар бүгүнкү замандын балдары. Ар кандай нерселерге шыгы бар, бирок мен ошондой нерселерди алардын жасаганына каршымын. Андай жол менен болбойт. Өзлөрүнүн ар биринин өзүнүн тармагындагы шыктары бар, ошол боюнча кетишет. Кудай буйрса, кем болбойт. 2020-жылы шайлоо. Шайлоого сиздин партиянын айтыла турган себепкери даяр. Себепкери? Себептери. Ал эмне? Каркара.
экинчиси тагылды Баткен чек арасы. Ушул жөнүндө айта кетиңизчи, бул эмне деген? Эми уламдан улам сага окшогон жаштар Сиз чыгып бир жолу айткан элеңиз, мен билем, мен ушу шайлоо келгенде эле мага каркыра тумардай тагылат мурнума депчи. бул улам жаштарга түшүндүрө берип өмүрүң өтүп кетет экен да. Мен Абсамат Масалевич Раматулловду аябай жакшы түшүнөм, Турдак Мусабалевичти аябай түшүнөм. Ушу кишилер өтүп кеткенче жарлык тагып жүрүп өтүштү. Кеткенден кийин көкүргөндөрүн көрбө. Мындай киши болбойт эле, мындай киши жаралбайт. А жаралбаса эмнеге ошо кезинде айтпадың? Чыңгыз Айтматовдун эле кеткенге чейин эмнелерди гана такпады, эмнелер гана деп айтпады. Анан ар биринин пейилине жараша болсун, ниеттерине жараша болсун. Ар бир 5 жылда бүгүнкү 15 жаштагылар эртең 20га чыгат да кайра келип менден сурайт. Өздөрү же окубайт экен, кызыкпайт экен, бир барактап ачып көрбөйт экен. Мына азыр көрдүңбү, ал шайтандардын ниеттери ишке ашып атат. Айтып атпайсыңбы? Баткен эмне кошулду? Баткен кошулган жок. Баткен менен айбан болушту булар. Баткенде мыкты ошол маселени чечкендердин баары Мадумаровго терең ыраазычылыгын айтып, рахмат айтып, бата берип отурушат ошол. А бул могул тегерек да. Могул жерде тегерек. Себеп эмнеге? Билбейт да, айылга барбайт. Айылды көрбөйт. Анан отуруп алып, могул жерде бүт баарын чечип кое берет. Баарын жасатып аткан баягы акча. Аксакалын дагы жолдон азгырып аткан акча, жаштарын дагы азгырып аткан акча. Тынч. Мен айтпадым беле, 2015-жылы айттым. Эртең шайлоо бүтөт, бул маселе токтойт 2020-жылга чейин деп. Бунун башталып калыптыр, демек бир нерсенин ишараты башталган го дейм. Адхан Кимсанбаевич, бизде аябаган суроолор да көп. Өтө көп суроолор. Чынында иретим менен дербесек болбойт. Себептен элдер баары аябагандай жазып атышат. Адахан байке бул жерде дагы жазыптыр. Адахан Кимсанбаевич, саламатсызбы, айтыңызчы, эмдиги президенттик шайлоого барасызбы? Барсаңыз кандай программа менен барасыз? Программаны алтын тамга менен жазгандарды эле көрүп атабыз. Программа менде бирөө: кыргыз мамлекетин мамлекет кылуу. Кыргыз мамлекетинин жарандарын кыргыз мамлекетинде иштетүү. Муну жолубуздун четиндеги таштарды кынап аткан да кытайлардын, базардагы жүргөн башка мамлекеттен келгендердин баарына биздин кыргыз жаран кыздарын, мыкты азаматтардын баарын иштетүү. Сыртта тишинин кирин соруп, өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дегендей, сыртта жүргөн азаматтарыбыздын баарын кайтаруу. Кыргызстанда темирдей тартипти орнотуу, адилеттүү бийликти куруу. Ушундан өткөн программа жок. Бул жерге дагы келиптир. Садыр Жапаров, Текебаев эл деп күнөөсүз отургандарды чыгарып бир команда болбойсуздарбы? Биз сиздер менен түрмөдөгүлөрдү кантип чыгарсак болот дейт. Бул элдин суроосу. Убага келгенде чыгышат. Убага келгенде, себеп мен айттым, ошол саясий өңүттөн камалып отургандарды эгер Жээнбеков чыныгы президент болом деген болсо, келгенде мунапс бериш керек эле. Тилекке каршы бере албады. Алар да маңдайына жазганын көрүп атат. Кудай буйрса, ушундай бир азамат келет, ушундай бир бийлик келет. Эл үчүн күйгөн азаматтар келгенде, элим деп жүргөн, жабыр тартып жүргөндөрдүн баарынын мүдөөсү ишке ашат деген ойдомун. Буйрса. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаев, сизди аябай колдойт эл. Сизге суроо: президент болдуңуз, шайлоодо бирок колуңуз кыскалык кылып жатат бийликке. Себеби эмнеде дейт? Себеби бираз коомубуздун кайдыгерлигинде. Алар ойлоп атат да, ушу Мадумаровго добуш берип койдук, болду, биз милдетибизди аткардык. Аны менен милдет бүтпөйт. Маселен, эгерде мамлекеттик маселе каралып аткан болсо, мына башка мамлекеттерди карасаңар, чакыртпай, нетпей, жылкы сойдурбай, чай бердирбей, миллиондогон кишилер көчөгө чыгып атат. Өз тагдыры, өз мамлекети үчүн. Мына Арменияда Пашинян деп чыккан жок да. Армения деп чыкты. Мына кече жакында болуп өткөн, көрүп атасыңар, Алжирдеги маселе. Ал баланчы түкүнчү деп чыккан жок да, мамлекет улут деп көтөрүлүп чыгып атат. Кудай буйрса, менин жашым жетеби, жетпейби, биздин коомдун дагы саясий маданияты, даремети көтөрүлөт деген үмүт менен жүрүп атабыз. Адахан Кимсанбаевич, быйыл, 2020-жылы дагы сиз буйрса депутаттык шайлоого
Акчасы жок эле барасызбы? Мен Жылкы союп, уй союп дагы андай болбойбу? Сиз мурдакы депутат шайлоодо барган эмессиз. Акча- Биз билебиз, кабинетиңизде отургансыз. акча берүү үчүн уурдаш керек. Кай жактан? Ошол элдин чөнтөгүнөн. Чоң атанын сандыгын таап албайсың да. Элдин казынасы, мамлекеттин казынасынан уурдаш керек. Уурдап, ошонун бир бөлүгүн чачыш керек. Баягы тоокко жем чачкандай кылып. Мындай деп элестетип түшүнүктүү болуш үчүн айтайын да. Мен бир кап жүгөрү уурдашым керек да. Анан анда канча болот? Бир чоң болсо 60 килограмм болот, 50 килограммдыктары бар. Анан ошонун 40 килограммын өзүм жеп, 10 килограммын элге чачып жиберишим керек да. Анан эл мени көтөрүп, кокуй, мыкты азамат экен, жигит экен, бизди сыйлады. Мына калгандары сүйлөп кетип калды, а бул бизге чай берди деп кайра мени шайлаш керек экен. Мен андай болуп шайланып келбейм. Мен өз элимди сатып албайм. Мен сатып алган бийликти мага кереги жок, сатып алган мандаттын да кереги жок. Мен күрөшөм, канча жолу өтпөй калсам дагы, бирок бир жерге бир тыйын чачпайм. Себеп алдырып аларды азапка салдырып акыреттеги күнөөгө батыргым келбейт. Алардын доошун сатып алам деп өзүмдү өзүм күнөөгө батыргым келбейт. Себеп берген дагы азапка калат, алган дагы азапка калат. Анын жообу бар. Кыргыз конституциясынын алдында эмес, мыйзамдын алдында эмес. Акыретте жаратуучунун алдындагы жооп бар. Ошону түшүнбөй атабыз тилекке каршы. Адахан Кемсенбаевич, сиз бир өтө чоң долбоорду баштадыңыз. Ачуучундук. Бирок аягына чыгара албадыңыз. Ал жөнүндө маалыматыңызды мен өзүм да көрө алган жокмун, журналист катары. Эмне себептен ал деген кочевник. Сиз баштагансыз. Көчмөндөр оюну. Сиз баштагансыз. Автору сиз болчусуз. Эмне себептен? Эмне себеп болду буга? Ал эме деген суу аягына чыгара албадыңыз деген кандай? Жок, аягына чейин сиз боло алган жоксуз да, көчмөндөр оюнунда. Көчмөндөр оюнда аягына чейин боло албагандын себеби баягы эле көрө албастык. Баягы эле ич тардык. Мына ошол 8 сентябрга чейин 14-жылы улам теле чакырып кечинде түнү бул тим эле тынчтык бербей, ушул болобу болбойбу? Чын эле ошончо киши келеби, келбейби? Ушул оюн ушинтип эле өтүп кетеби деп мен аябай бутага коюп аткандар болбодубу? Анын чындыгында 9-ында аялгандай чоң жеңиш, чоң ийгилик менен кеткенден кийин бүттү, Мадумаровду көрсөтпөгүлө. Эми бул жагын өзүбүз алып кетебиз. Ушундай да ич тардык да. Көрө албастык да. Көчмөндөр оюндарына тикеден тике каршы болуп, мени менен күрөшкөндөр барып ачылышын ачып, жабылышын жаап атканда мен теледен карап отуруп, атаны байкуштар-ай деп айттым да. Эмне кылыш керек, мушташыш керекпи? Мына сиз билесиз, калың журтчулук билет, ошонун өзү жетиштүү. Мага атак даңктын кереги жок. Мамлекетте эмнеден калгансыз? Акыркы атактан калдыңызбы? Мен ушунча жыл Акыркы эмне алдыңыз? мен эч нерсе алган жок. Эч нерсе алган жоксуз. Кыргызстандан рахмат деген эки баракта калбайм, мен албайм, алгым да келбейт. Башка мамлекеттердики бар. Маселен, Россия мамлекетинин, КМШ мамлекетинин ордендери, Тынчтык ордени бар. Ак эмгек ордени бар. Башка мамлекеттердики. Бирок Кыргызстандан мен рахмат деген сөздү да уга элекмин. Ассаламу алейкум, Адахан Кемсенбаев, сизди аябай эл колдойт. Бар болуңуз, биз сизди колдойбуз дейт. Рахмат, баарыбыз бирге бололу. Адахан Кемсенбаевич, сиз качан президент болосуз? Биз сизди күтөбүз дейт. Ал менин колумда эмес, тилекке каршы буйрган күнү баарыбыз чогуу аракет кылганда маңдайга жазса болобуз. Ассаламу алейкум, Адахан Кемсенбаевич. Ар бир шайлоодо сизге үй бүлө менен добуш беребиз. Сиз келсеңиз оңолот деп үмүт кылабыз. Дайыма атым Адилет. Адилет мырза, тилегиңизге рахмат. Менин дагы жашоодогу максатым ушул сыяктуу 100 миңдеген тилектеш азаматтардын тилегин орундаганга жараткан мага өмүр, күч кубат, акыл эс, эң негизгиси сабырдуулук берсин деп тилейм. Мадумаров Адахан Кемсенбаев, сизди Кудай колдосун, ишиңизде ийгиликтер болсун, үй бүлөңүз менен аман болуңуз, кыргыз элинин бактына ар дайым бар болуңуз дейт. Амин.
баарыбызга ошону насип кылсын. Жаштар келсин деген ураан чакырып жатышат. Жаштар дегенде кайра эле ошол уурулардан тарбия алган жаш уруулар келет дейт. Бул өтө кандай десем, бул өтө маанилүү дагы, өтө коркунучтуу дагы суроо. Мен бекер айткан жокмун. Жаштар дегенде эле жаштардын ар кандай болот? Ар кандай. Бүгүнкү күндө буудай менен арпанын айырмасын билбеген адамдар да бар. Ошого кеп жашта эмес. Мен мисал келтирдим го. Мисалы мына Мамбет Мамакеевич 92 жашында күнүнө 7 операция жасап атса, эмне үчүн ушу кишиге барышып атат, ушу кишиге кезекке туруп атат. Эмне үчүн 80 жашта Миталип Мамытовичка кезек жетпей атат. Ошо кишиден операция жасаталы, башка операция жасат. Эмне үчүн 70-80деги чыккан аксакалдарыбыздын колу бошобой атат жанагы жумуштардан. А эмне үчүн 35-40дагы доктор профессорлор бош отурат? Ишеним болуш керек да. Биринчи кезекте кеп жашта эмес, кеп ошол башта, акылда. Кудай буйрса, бизде аябай таланттуу жаштарыбыз келет артыбыздан. Ошол жаштардын дагы өзүн көрсөтө турган мүмкүнчүлүктөрдү келечекте бар буйрса. Биз жаштарга таянабыз, ишенебиз. Кудай буйрса, өйдө да өп, ылдыйда жөлөк боло турган жаштарыбыз бар. Жакында бир чуу чыкты. Арты той менен башталды. Алды той менен башталды. Арты бүт элек. Райым миллион. Көз карашыңыз кандай? Эмнеге? Ушул нерсеге азыр Али Токтакунов биздин кесиптешибиз өтө актуалдуу теманы иликтеп чыгып атат да. Ушул кишилер менен мамилеңиз бар беле? Менин Кыргызстандагы башы көрүнгөн кишилердин баары менен мамилем бар. Башка маселе кызык суроо да. Көптөгөн кишилер менен мамилем бар. Алардан телефон коңгуроо болбой кеткенде мен билем иши жүрүшүп атыптыр деп. Же жүрүшкөнү калды. Сизди тойго чакырды беле? Жок. Мен андай тойлорго чакырылбайм. Себеп жагымсызмын. Мага тез телефон чалып калса, демек жакында кызматтан кетет экен деп билем. Же кетиптир деп билем да. Андай иши жүрүшүп, президент менен жакын болуп кеткен азаматтар мени менен алыстап кетет. Акыркы жолу ким чалып атты сизге? Кандай? Барбы жумуштан кеткендер? Чалып калгандар. Өзүңүз айтпайсызбы азыр? Кете турган болуп калганда же кеткенде мага чалып калышат депчи. Көп чалат. Мен анын баарын айтып отурган нерселерге пайдасы жок алардын. Бирөө тез чалып калса, демек иш чатагыраак болуп атат. Таптакыр чалбай кеткенде, жакшы болуп атыптыр дейм. Эч нерседен коопсуздук жок, Кудайга шүгүр, курсак ток, кызмат бар. Өтө жакшы элдин суроосуна кезек берели. Адахан Кимсенбаевич. Адахан байке бүгүн Текебаевдин кайненесинин жаназасына бардыңызбы деп дагы. Кайненеси каза болуп турган. Ушундай мен дагы угуп атам, өзүм да таң калып калдым. Сизди көп угам, туура сүйлөйсүз. Бирок эл түшүнбөйт, бирок кошулуп выборду унутпасаңыз болбой калды дейт. Выбор деген эмне? Шайлообу? Шайлоону унутпасаңыз болду дейт. Мен дагы түшүнбөй калдым. Сизге кандай жол болот? Баягы жерден Текебаевдин кайненеси жөнүндө кетип бартат. Сөз бул канчалык деңгээлде маалымат так билбейм, мен уккан жокмун. Эгерде чындыгында ошондой болгон болсо, мен Айгүл айымга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Текебаевга да көңүл айтам. Өткөн киши бул өлүмдүн алдында баары бирдей. Өлүм ак. Ошондуктан Аллах акыретин берсин. Президент болуп калсаңыз, сизден сураныч, саламаттыкты сактоо министрлигинин майын чыгарып иштеп бериңиздерчи. Көптөн көп сураныч. Сиз кайсы бейтапканага барбайлы, очередь саат менен күтүп олтурабыз. Ушул маселени айтып койгулачы, суранам дейм. Бейтапканага баргандагы кезектер эле эмес, бейтапканадагы иштеп аткан азаматтардын сапатында карашыбыз керек. Жалгыз эле бул саламаттык сактоо тармагы эмес, бүгүнкү күндө маданият тармагын алып карагыла. Бүгүнкү күндө кайсы тармакты алып карабасаңар, бүт баары майдаланып бүттү. Эч нерсе калбады. Ыйык эч нерсе калган жок да. Ошон үчүн жок болуп баратабыз деп айтып атпаймынбы? Мамлекет катары жок болуп баратабыз дегенде, бираз ойлонуп, толгонуп, бир башкача бир мамиле жасашыбыз керек.
Биринчи кезекте өзүбүзгө өзүбүз пактыкты, тазалыкты, тартипти үйрөнүшүбүз керек. Анан талап койгонду үйрөнүшүбүз керек. Анан эртең ким кайсы жерге барып чай куюп берсе ошонун аркасынан кеткенди токтотушубуз керек. Биз башка мамлекеттерден гуманитардык жардам алганды да токтотушубуз керек. Абийирибизге келишибиз керек, намысыбызга келишибиз керек. Ана өткөндө жер титиреп бир мамлекетте каттуу кыргын болгондо Америка Кошмо Штаттары гуманитардык жардам көрсөтөбүз деп жардам алып барса албай койду го. Силер бизге каршы чыккансыңар, силерден бизге жардамдын кажети жок деп. Мына намыс да. Улуттук намыс, мамлекеттик намыс. А бизде ким чай куйса шуркап эле бутубуз үзүлгөнчө чуркап атпайбыз. Сурап аткан жокпуз да. Ким берип атат, кандай берип атат, кайдан келген акчага берип атат дегендей болуп. Чай деп койсо эле кетет да. Ошону токтотушубуз керек. Аллах колдосун. 2020-жылы боло турган шайлоодо эл сиз менен Адахан Кимсанбаевич. Баарыбызга жараткан жар болсун. Сиз шайлоодо жеңип чыктыңыз. Сиз менен эл биз сыймыктанабыз. Рахмат, ошону түшүнгөндөргө рахмат. Бизди дайыма мындай сурамжылоо жүргүзгөндө биринчи орунду алабыз дагы. БШК келгенде эле баягы үтүрдү эки сандын ортосуна коюп коет да. Эгерде бизди 64% эл колдоп атса, 6 менен 4-түн ортосуна үтүр коюп коет да, 6,4 кылып. Ана ошолордун дагы азабын тартаар күндөр бар. Себеп бул элдин акысы. Мен эмес, элдин үмүтүн тээп атат булар. Элдин добуш берген добуштарын жеп коюп атат. Эртеби кечпи сөзсүз жообун тартат булар. Ассаламу алейкум Адахан Кимсанбаевич. Кудай колдосун сизди деп жазыптыр. Бирок бул жагындагы укпай койсок болбойт. Албетте сиздин аманатыңызды өз ээсине жеткизүүгө аракет жасайлы. Адахан Кимсанбаевич, Кудай колдосун сизди Текебаевдин кайненесине топурак салганы чыга бардыңызбы деп интернетти жарып атат. Мактанып, ушул жакшы көрүнүшпү? Не деген закон, андан көрө камабай эле койбойбу ошол кишини дейт. Мен жана жооп бердим. Мен биринчи жолу угуп атам. Бул маселени биринчи жолу угуп атам. Негизи мен тойго барбай калсам дагы мындай бата кылчу жерлерге сөзсүз угуп эле калсам катышканга аракет кылам. Мен укпаптырмын ушул. Саламатсызбы Адахан Мадумаров? Сизге чын ден соолук, ишиңизге ийгилик болсун. Ар дайым чындыктан жазбаңыз деп жазыптыр сизге. Рахмат. Тезирээк сиз президент болсоңуз өтө жакшы болмок кыргыз элине деп жазыптыр. Адахан Кимсанбаевич, биз сизди колдойбуз. Мен эми түшүнүп ким экенин билип атам, атым Адилет деп жазыптыр. Рахмат. Ийгиликтин эртегечи жок. Бул жерде бизде түз телефон чалууда бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Алло. Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Алло. Сүйлөй бериңиз, угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, айта бериңиз, угуп атабыз. Алло. Урматтуу режиссер, мүмкүн болсо сиз техника жагын карап койсоңуз. Адахан байке, ушундай күрөштүн баарын токтотуп Кыргызстанга иш курсаңыз жакшы болмок. Чоңдордун баары эле сөз менен элеби дейт. Кандай иш курат? Бизнес завод деп жазган окшойт. Завод куруш үчүн эмне керек? Акча керек. Аны кайдан алабыз? Кайда уурдайсызбы? Ушу түшүнбөйм да. Муну бир иш жасабайсызбы? Эмне кылыш керек? Кандай кылыш керек? Жок, мен эмес, элдердин аманаты. Мен ошону айтам да, ошо кандай кылыш керек? Завод курбайсызбы дейт. Айнанайын. Завод. Кайдан курат? Кантип? Президенттик эми үчүн барат? Ошондой заводдорду курабыз деп барат. Ошондой иш орундарын түзөбүз деп барат. Ошондой мамлекетти күчтүү кылабыз деп барат да. Анан мен эмес, бүтүндөй Бишкекти ээлеп алган базаркомдор деле завод кура албай атпайбы? Анан Мадумаров завод курабы. Буюрса ал күндөрдө келип калары, макул. Адахан Кимсанбаевич, Казакстандын президенти Жомарт Токаевга көз карашыңыз кандай? Бул боюнча дагы сиздин сүрөтүңүздү көрүп калдык элек. Касым-Жомарт Кемелович бул көптөгөн жылдардан бери, Союздун мезгилинен бери келаткан ишмер. Абдан даремети кенен, түшүнүгү терең, колу таза, интеллектуалдык деңгээли өтө жогору.
Биз көп жылдардан бери мындай бир таанышпыз. Мыкты белдүү саясатчы. А кишинин жазган китептери бар. Мыкты китептер. Айрыкча ата жөнүндө жазган, өзүнүн атасы жөнүндө. Ошол китепти окуган болсо, атага болгон сезим, атага болгон мээр, ошол атага болгон мээримден улам кишиге баа берсең болот да. Себеп ата менен энеге киши кандай мамиле кылган болсо, өзүнүн элине дал ошондой мамиле кылат. Себеп ата энесин ошончолук сыйлаган бала өз элине сыйсыз калбайт. Мен ушундай баа берем. Анан саясатка аябай каттуу мындай бир баа берген жери Жарык жана караңгы, Свет и тень деген китеби чыккан. Мына ошо китебини кылдат, терең мен бир эмес бир 3-4 жолу кайра кайталап окуп чыккам. Мындан бир 4-5 жыл башта ошо киши колума тапшырды эле, белек кылып аябагандай каттуу баа берген. Мен а кишиге инсан катары Союздун мезгилинен бери келаткан. Мүмкүн биздин Борбордук Азиядагы эң мыкты китайист ошол киши. Бизде түз телефон чалуу бар экен, кабыл алам да. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, сиз түз эфирдесиз. Мен алакамырда суроо беретин эле да. 2020-жылы ошо өзүнүн партиясы менен барабы же башка партияларга сунуштуу биригип ошол депутаттык мандат алыш үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр болсо колдонобу деген Рахмат, атыңыз ким? бар болсо да, ошол мандатты алыш үчүн өтө турган партия менен бириктенген мүмкүнбү? Рахмат. Президент болбосо, хотя бы депутат болуп бергенге. Рахмат, тилегиңизге рахмат. Билесизби, биригүү үчүн биригүүнүн кажети жок. Баягы ушул сөздү көп айтам, мага жагат. Амар Хаямдын керемет сөзү бар да. Көрүнгөн менен бир болгончо жалгыз болгон жакшы, ар нерсени жегенден көрө ачка калган жакшы деп. Ошол сыяктуу эгерде биздин көз карашыбыз дал келсе, биздин баалуулуктарыбыз дал келсе, биздин жанагы талаптарыбыз дал келген болсо, ким болсо ошол болсун, келсин бүтүн Кыргызстандын кучагы ачык деп атам.